Жоолук бул аял затынын сыймыктанчу баш кийими, тазалыктын белгиси, ошондой эле айымдардын символу катары белгиленип келет. Мурдагы кезде жоолукчан дегенде албетте ак жоолукчан апаларды, жеңелерди элестетчүбүз. Ал эми азыркы кезде жоолукчан дегенде бул диний жактан намаз окуган айымдар көзгө чалдыгат. Деги эле жоолук кимдер үчүн, жоолуктун жоопкерчилиги, жоолуктун коомдогу орду. Мына ушулар туурасында бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду дагы чакырып, ар кимдин өзүнүн багытында суроолорду узатып, маекти баштайлы. Ал үчүн Умма журналынын жетекчиси Элияна Мариям Сатарова жана аталган журналдын кызматкери Айдай Амангелди кызын, ошондой эле Эне жоолук коомдук фондунун жетекчиси Сонунбү Кадырованы, ошондой эле дал ушул аталган коомдук фонддун мүчөсү Аида Усупованы жана Мутакалим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызын студиябызга чакырабыз. Кош келипсиздер студиябызга. Бүгүн сиздер менен деги эле жоолукчан деген ким деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Андыктан мына бир нече күн мурун атайын ушул жоолук күнү өттү. Азыр ошол туурасында даярдалган сюжетти көрүп алалы, андан кийин маекти улантабыз. 2 февраль Азия Молл соода түйүнүндө Умма журналынын демилгеси менен бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата атайын иш-чара өткөрүлүп жатат. Чындыгында кызуу артып келген айымдардын саны арбын. Иш-чара аталган журналдын башкы редактору Элияна Мариям Сатарованын куттуктоо сөзү менен ачылды. Кош келиңиздер, биздин ажарлуу айымдар. Как вы знаете, на протяжении 3 лет наш журнал проводит мероприятия именно такого рода. Всемирный день платка повсеместно в городе Бишкек, а также в городе Ош. Айжамал бул иш-чаранын алып баруучулук кызматын өтөп жатат. Андыктан боло турган программанын жүрүшү менен дагы таанышып өттүк. Жоолукту туура салынуу боюнча мастер-класстар өтөт, анан өзүн өзү өнүктүрүү, дин боюнча үй бүлөдө керектүү маалыматтарды ала алса болот. Жана ошондой эле мехенди, балдарга аквагрим тартуу кызматтары бекер өткөрүлүп атат. Анан эң негизгиси бүгүнкү күн айымдардын ар кандай ишенимдеги, ар кандай өкүлдөгү айымдарды бир аянтчага ынтымактык менен биримдикти алып келүү болуп максат болуп эсептелинет. Андан соң бурчта тизилген белектерге көз чаптырдык. Уюштуруучулардын айтымында ар бир белек келген конокторго жана катышуучуларга ошондой эле баягы айымдарга тиешелүү темаларда оюндар ойнотулат да, анан аларга биздин атайын демирчүлөрүбүздөн ушул эң жакшы сапаттагы жоолуктар, көйнөктөр, ошондой эле жолдомолор, мисалы Алматыга жолдомо, ошондой эле жакшы бир өзгөчө дизайнда жасалган кружка сыяктуу да көптөгөн белектер буйрса болот. Алаңгыча мааракеге чакырылган конокторго сыйлуу белектерди тапшыруу кезеги келип жетти. Мааракеге элге таанымал коомдук ишмер жана үй бүлөнүн бекемдүүлүгүнө, аялдар маселесине салым кошкон мамлекеттик жана жеке ишкер айымдар чакырылган. Умма журналынын жетекчиси сыйлыкты тапшырып, андан соң келгендерге сөз кезеги берилди. Барыңыздарды 1 февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү менен куттуктайм. Бул майрам биздин аялдардын бириктей турган майрам. Бул майрам, мен ойлойм, баарыбызды үй бүлөдөгү балдарыбыз менен балдардын чогуу, бардык дүйнө жүзүндө айымдардын майрамы. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү деп аталган иш-чаранын негизги максатын Айкөл Болотбекова төмөнкүчө түшүндүрдү. Жоолук күнү бул майрам деп айта албайбыз, бирок бул ошо бир күндү атайын ошо жоолуктун мааниси тууралуу айтып бериш үчүн, ошо аял заттардын баарын биримдиктеш үчүн мындай уюштуруп жатабыз да. Бирок муну ошо жакшы маанай, элдер жакшы маанай менен келип, көңүлдүү өткөрүп, пайдалуу маалыматтарды алып кетсе деген үмүттөбүз. Мурдагы кезге тарых барактарына бирке көз чаптыралчы, ошол кездеги жоолукчан дегенде биздин көз алдыбызга кимдер келген, жоолук кимдер үчүн болгон, орду. Ошол кездеги жоолуктун орду. Жоолук деген бул негизи аял затынын башын сактай турган касиеттүү буюм катары бийик жерде сактала турган ыйык буюм. Биз мурдагы тарых барактарына кайрылчу болсок, көпчүлүк учурда аялдардын чачын көрсөтүп жылаңбаш жүргөн
сүрөттөрүн көрүүгө болбойт да. Бир дагы тарых барактарынан бирөөнөн дагы ошондой башы жылаң баш аялды көрүүгө болбойт. Демек бул жоолук байыртан атам замандан бери адам пайда болгондон бери ушу баш кийимди, башты жабык сактоо салты болсо керек деген бир эме болот да, сезим болот. Эс тарткан күндөрдө деле мындай жылаң баш жүргөн аялдарды көп көрчү эмеспиз. Бала кезде деле жоолукту салуунун ар кандай модалары көрсөтүлүп турчу. Көрсөтүлбөй эле. Мисалы үчүн жоолукту модасы менен салынган эжелерибизди, жеңелерибизди мындай эстеп калдым да мен. Мисалы үчүн бала кезде ар кандай салынышчу. Жоолук салынып, ошол жоолукту түрлөп салынуу менен ошол модалар чыккан учурлар болгон. Мисалы үчүн 70-чи жылдарда мен эс тартып бир 5-6 чыгып калган учурларда жоолук салынган аялдар мындай көзүмө өзгөчө көрүнөр эле да. Анан эч качан мен эс бала болуп эле жаралгандан ушул апамдын башында жоолук жок, мен элестете албайм. Айда эже, жоолук күнү майрамдадыңызбы? Жоолук күнү майрамдадык. Биз площадь таянчасына бардык, ал жерден интервью бердик. Андан кийин сумга барып мен өзүм көргөздүм ушул жерде жоолукту, такыяны. Сумдун 5-кабатында баягы национальный кийимдер сата турган отделге бардык. Ошол жерден өзүм 1-2 жоолуктун салынышын көргөзүп бердим. Жакшы. Жакшы, келиңиз Жамал эже. Жоолук күнүндө Атайын Умма журналынын коногу катары, сыйлыкты алган айым катары сизди бүгүн чакырып атабыз. Жоолук салганыңызга канча жыл болду? 94-жылдан бери. 25 жыл болду. Бүгүнкү күндө ошол кездеги менен азыркы кездеги ушундай, мисалы, жоолукчан бул эже артка салынып атпайбы, ама алдыга салынуу, учурда баягы хиджаб деп койсок болот. Же болбосо учурдун баягы жоолукчан десе, азыр ушундай хиджаб кийгендерди айтат го. Өзгөрүү канчалык деңгээлде болду? Көбөйүшү. Эми биз 94-жылы биринчи жоолук салынганыбызда өтө кыйын болгонда биринчи иреттен жоолук жок эле. Анан биз ошол жаңы жерден, ошо даргиндерден барып, алардын эски жоолуктарын сатып алчу элек да. Жоолус апабыздардын эски япон жоолуктарын, чоң кызыл, кара жоолуктарын күндүн ызыгына карабай ошону салчу элек да. Анан ошо жоолук салынуунун дагы мындай эрежелерин көп түшүнчү эмеспиз. Бирок абратты жабыш керек деп эле ошентип салынып жүрчүбүз. Анан жоолук салынып биз көчөгө чыкканыбызда анда ислам институту жаңы ачылып, анан ошо Гоголяда басып баратсак эле бизди аркабыздан бабушка деп ошентичи да. Анан троллейбуска түшүп калсак деле бабушка садитесь деп бизге орундуктарын бергендер дагы аябай көп болчу да. Анан ошол мезгилде аябай капа болчубуз дейм. 17дей кыз болсо анан сен эле бирөө бабушка дей берсе, кемпир отур десе эле, анан көпчүлүгү келип эмнеге жоолук салынып алдың, сен ысыбайсыңбы деген дагы бир маселелер аябай көп айтышты. Анан бир жолу биздин кошунабыз бар эле, анан мен жоолук салынып жүрсөм, эжеме келип айтыптыр да, эмнеге эле бул жоолук салынып алды десе, эжем да эмне дээрин билбей, мунун чачы лысый болуп калды. Ошон үчүн жоолук салынып атат дептир да. Анан ал аял бир күн үйгө келип, анан мен үйдөн көрүп чачы бар турбайбы, эжеме кайра айтып, мунун чачы бар турбайбы, эмнеге жоолук салынып атат десе, анан кийин менден сураса мен түшүндүрүп айтып берсем, бул динге байланыштуу турбайбы дейт да. Эми буну азыр көрсөк, ошол маалда элде түшүнүк жок болчу да. Бул жоолук салыныш, бул парз, динде ошондой экен деп биз ар бир троллейбуста болобу, автобуста болобу, туугандарыбызга болобу, ким болбосун кайталап 100 жолу айтчу элек да. Катуу сөздөр, сындар айтылганбы? Өтө көп сындар, өтө көп сөздөр, бизди шылдыңдагандар дагы өтө көп болчу да. Бирок адам канчалык шылдыңдап, канчалык адамды сындырганга аракет кылса, адам күчтүү болот экен да. Стальды закалять эткендей эле биз дагы ошондо мен түшүндүм 94-жылы айымдарды коргой турган эчтемке жок экен да. Ошондой соккулар, ошондой жоолукка болгон каршылыктардан улам ачылган эмеспи мутакали? Ошон үчүн ачтык да, анткени биз ошол 96
жылы ошол жоолук маселеси, аялдардын укугун коргой турган эч ким жок болгондуктан анан биз өзүбүз мындай жаран катары арыз жазсак башка экен, бирок уюм ачылса башка экен деп ошол 96-жылы биз мусулман аялдардын уюмун түзөлүү десек, ошол бизде дин агенттиги жаңы ачылып аткан 96-жылы. Анан ошол союздун постсоветский мамлекеттерде бир дагы мусулман аялдардын коому жок деп биз 3 жыл ошону ачабыз деп чуркап жүрдүк да. Ошондо Турсунбек Акын окуйбуз сумдун астына, Курандын астына отуруп алып устав жазып, ал убакта компьютер деле жок да. Уставтарды жазып, ошону далилдеп 3 жыл жүрүп, биз ошол мусулман аялдардын коомун ачышыбыз керек деп анан 99-жылы ачтык ага чейин. Эми ар бир нерсенин өзүнүн бир доору болот экен, өзүнүн бир мындай заманы болот экен. Кенселен эже, мына сиздин атайын бир иш-чараны барып биз дагы күбө болуп ошол жерден тартып келдик. Чындыгында жогоруда Жамал эже айткандай аябай бир массанын көптүгүнө дагы күбө болдук. Бул иш-чараны канча жылдан бери өткөрүп келүүдөсүздөр? 4-чү ирет өткөздүк быйыл. Биргеликте Ошто жана Бишкекте көрүп аткандай ушул 3 жылдын ичинде 2000ден ашуун биздин айымдар келип катышып кетти ушул иш-чараларга. Жана жылдан жылга мындай ушул инициатива жайылып келет Кыргызстанда. Мисалы, мамлекеттик кызматкерлер да чакырылды, ошол эле учурда мамлекеттик деңгээлде кандай колдоолор болдубу? Мен ойлойм, бизде светтик мамлекет да, анан бизде мамлекеттик органдар бир тарапты колдошпойт, ооба. Ошондуктан мындай жеке өзүнүн атынан келип инициативаларды колдоп, коомдук ишмерлер, ар кандай тармактан келген айымдар, белгилүү инсандар келип колдошот да көбүнчө. Анан Элена эже, ошол жерге барганыбызда жоолук күнү деди, анан жоолуктарды салынууда дагы мисалы диндин негизине талапка ылайыктуу кылып мындай хижап иретинде ушундай кылып салуунунун жол жобосун көргөзүштү го. Анан бирок айымдардын арасында жоолугу жогу мендей деп коеюн, мендей деле жүрдү, жоолук салынганы да жүрдү, эле чекчени да жүрдү, башка улутчан кийингендери да жүрдү. Негизги багыт кимдерге багытталган? Кандай жоолукчандарга? Негизи бул ушул дүйнөлүк жоолук күнү бул биринчиден эмне үчүн уюштуруп келет? Анткени бири-бирибизге толеранттуу болойлу депчи. Бир коомдо жашап атабыз, ошондуктан ар кандай көз карашыбыз ар кандай болушу мүмкүн. Ар кандай конфессиянын өкүлүбүз болушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан биз баардыгыбыз айымдарбыз. Ушул Кыргызстандын жарандарыбыз. Анан ошондуктан бири-бирибизге сыйлык мамиле кылып, стереотиптерди жоюу жана ушул коомдук биздин коомго көп салым кылып аткан айымдарды көрсөтүү, жоолукчан болсо дагы. Анан ушул иш-чаранын ичинде мындай тарыхыбыз кандай болгон, тарыхта кандай болгон, жоолук салынып, же эле чекип, бул бир эле нерседе абратын жабыш үчүн деп. Анан башка өкүлдөрдү дагы, башка улуттардын өкүлдөрүн дагы көрсөтүп. Келиңиз Айдай, бүгүнкү күндө жоолукчан деген ким дегенде албетте жоолукчан бул ошол диний багыттагы хижап кийгендерди элестелет да. Мына ошолордун орду жөнүндө айтып бериңизчи бүгүнкү күндөгү. Жоолукчан. Азыр ушул сиз айткандай эле жоолукчан дегенде көбүнчө ушул диний тарабынан алып караган жоолук салынган кыздарды элестетишет экен да. Бирок мен өзүм жоолукчан дегенде мен биринчи апакемди элестетем да. Анткени апамды жоолугу жок, эч элестете албайм. Жоолукчан дегенде ушул ак жоолугун салынып, алгачкы ушул башка үйдүн кадамын таштаган жеңемди элестетем да. Анткени баягы кичинекей кезибизде айылга киргенде көшөгөдө баягы кичинекей балдар айланчыктап баягы ак жоолук салынган жеңени көрүп жанынан чыккысы келбей ушинтишет да. Андыктан билбейм, ушул бир жакка фокусту койбой, балким ушундай кылсак жакшы болмок да. Жоолукчан дегенде жоолугун өзгөчө кылып, баягы мойнуна уруп алган, сумкасына жашынакай кылып салынып алган бир өтө бир модалуу кийинген айымды элестетем да. Эми шариаттын негизинде жооп бериңиз. Жоолукчан кимдер үчүн? Алгачкы жахилият доору, караңгылык дооруна бир мындай назар салсак, караңгылык доорунда пайгамбарыбыз келгенге чейин аялдардын мындай кадыр баркы жок болчу. Башкача айтканда кулчулук заман болчу. Кул аял менен
азат аялдын айырмасы мындай белгисиз да болчу да. Ошондой заманда болчу, бирок ошол дин келип, ислам дини келип, аялдын кадыр баркын мына ушул жолук аркылуу көтөрдү деп айтсам болот. Ошол бул биринчиден Кудайдын парзы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткын: эй Мухаммад, момун аялдарга алар көздөрүн бөтөн эркектерди кароодон сактасын. Өркөн бөтөн эркектерди кароодон сактасын. Жана өзүнүн уяттуу жерлерин сактасын, жана өзү ошол уяттуу жерлерин жабышсын деп Кудай Таала буйрук берген. Ошол жүзүн, колун, бутундан башка бардык жерлерин жапсын деп Кудай Таала буйрук берген. Демек бул жол салынуу менен биз Кудайдын биринчиден парзын аткарабыз, бизге берген. Андан кийин Кудайдын парзын аткарууда бизде өтө көп пайдалар келет. Жоолук туурасында, тагыраак айтканда, жоолукчан айымдар туурасында атайын коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жоолукчан дегенде баягы жоолукчан салынышалы эле жаман иштерге деле барып атпайбы? Анан мен мисалы жоолукчанга каршымын, андан көрө кандай жүрсө дагы ушинтип өзүнүн немеси таза болсо болду да, жүрөгү таза адам болсо. Башка мына көз карашым терс эле, баарына эмес да, эми жакшысы да бар, просто өзүм көз карашым менен андай терс. Эми жоолукчан деген биздин ата бабабыздан мурунку убакта келин кыздар бүт жоолук салынып жүрчү да. Азыркы биздин замандагы азыр кыздар жоолук салынбайт, Европанын жолуна өтүп кетти да. Жоолукчандарга көз карашым түз эле, жакшы эле. Эмне дегенде ыймандын өзү ар бир адам ыймандуу болсо өзүнүн денесин көргөзбөгөнгө аракет кылат да. Ооба да, азыркы кыргыздын эмесинде жоолук салынып жүрүш керек. Биздин менталитет ошондой да, кыргыз. Жоолук салынып, кандай жоолук салынса ошондой жакшы кишилер экен деп ойлойбуз да. Эми жоолукчан деп азыр мына көбүнчө эле биз мына динге карата көп жаштар бурулуп кетип атпайбы, кээ бир жаштарыбыз деле. Мен ойлойм, эми диндин да өзүнүн чеги болуш керек. Мындай бир азыр бизде деген биз коом деген астыга жылышыбыз керек. Конечно, биз Европаны туурап же башканы туурап деген туура эмес. Кыргыздагы өзүбүздүн негизги салттарыбызды, немелерди баалап, бизде эч убакта жоолук салынган, бирок башкача шарттарда салынган. Анан могу эле динге берилип, жана жоолукчандар башкача бурулуп кетип атканда, ал каршымын мен. Көпчүлүгү мындай деле красота оронуп калышта, сулуулук үчүнчү. Анан эми оронгондордо азыр деген денесине чыпып, жабышкан көнөктөр кийип калды. Ал оронгон дегенде түз прямой мындай кетиш керек да, эч жери көрүнбөш керек, колу да көрүнбөш керек, только көзү көрүнүш керек. Көз эмес, эми жүзү көрүнсө болот да. Азыр оронгондор эми сулуулук үчүн оронуп калды деп айтам да. Шариатта айтылган, аял кишинин ыйманын кийингенинен тааныйсыз деп. Ошон чоң апаларыбыз дагы, карындаштарыбыз жоолук кийсе, кыргыздын илгерки кийимдеринен кийсе, элечек кийсе дагы ыйман деп түшүнөбүз. Ыйман. Эми жоолукчан деп келиндер, кыз келин баары эле тагынып атпайбы? Намаз окугандар айрыкча, келиндер, жаш кыздар деле тагынып атат. Көз карашыңыз жакшы эле. Учурда жоолукчан дегенде эми дин жолунда жүргөн ыйман адамдар, эми ал жоолук тагынганда бардык эле 100%-тин бир 80% жоолукчандай динге макул, 20% гарантия бере албайм да. Эмнеге? Ошондой. Кээ бирөөлөрү жоолукчан кооздук үчүн тагынышат, кийин кээ бирөөлөр сулуулук үчүн ушундай да. Жоолукчан айымдар дегенде мен көз карашым абдан жакшы. Эмне дегенде азыркы учурда биздин жашообузга батыштын, Европанын маданияттары көп сиңип атат. Жаман көрүнүштөр абдан көп. Албетте бул эгер чын эле келечегибизге тынчсыздансак, буга бир биз мындай реакция кылышыбыз керек да. Бул ушу жоолук салынуу, бул бир ошолордун жолун тозо турган, улутубузду таза сактай турган бир көрүнүш деп ойлойм. Эмнеге бүгүнкү күндө коомдо жоолукчан десе мындай диний жолдо жүргөн гана кыздарды, келиндерди түшүнүп калышкан, же ошол эле учурда биздин жоолук салынган энелерибизден, эжелерибизден, жеңелерибизден баягы жоолуктан алыстап кеткендиги эмне үчүн жоолукчан десе эле ушундай диний айымдарды түшүнүшөт? Керек болсо 80-чи жылдардан кийин эле жоолуксуз жүрүү пайда болуп калды да. Ага чейин жоолук менен эле жүрчү. Анан жоолукчан десе баягы диндегилерди элестетип калганы, кээ биркилер мынтип айтат да.
бул жерде отурган жигит деле айтпадыбы, бул эме кыз негизи кыздар дин пайда болгонго чейин аябай кор болуп сатылып мындай жакшы неме көргөн эмес депчи. Бирок кыргыздын тарыхын окуп көрсөк, кыргыздын байыркы түпкүлүгүнө кайрылып көрсөк, кыргыз ушунчалык демократичный эл болгон, демократ мындай кыздарын аябай сыйлаган, эң биринчи кызды сыйлаган. Эмне себептен кызды сыйлаган? Ал кыз ошол улуттун учугун улай турган, ошол бала төрөй турган, касиеттүү бир жан катары ошону улуу мындай бир үйдүн жакшы жерине отургузуп, кийимдин жакшысын кийгизип, тамактын жакшысын ичирип, ал эми көчкөндө аттын жакшысына мингизип кызды сыйлаган. Анткени ошол улут катары сакталып калыш үчүн, ден соолугу чың бала төрөлүш үчүн, айрыкча баатыр балдар төрөлүш үчүн кыздын көңүлү жакшы өсүп чоңоюш керек. Кыргыздын кыздары эч качан жеркөз болуп, бир жерде кызмат кылып, бирөөнүн оокатын кылып, күл ташып, күл чыгарган эмес, от жагып күл чыгарган эмес. Ошону менен эле чогуу баш кийимсиз жүргөн кыргыздын аял болгон эмес. Башынан эле кичинекей кыздарга такыя кийгизген. Биз кыргыздын каада салтын алып чыгып жаткан биримдик катары биз ошолорду көргөзөлү деп жоолукту көргөзүп атасыздарбы? Жоолукту да көргөзүп атабыз. Мисалы үчүн мындай турмушка чыга элек кызды эч качан сенин кызың барбы, келин кылып алайын деп айткан эмес кыргызда. Такыячан кызың барбы, такыячан кызы бар экен баланчанын, ошол барып сөйкө салалы дегендей болуп ушундай сөздөрдү сүйлөп. Такыя деп анан такыячан кыз алып келдик атайын көрсөтөлү деп. Биздин кыздар такыя кийген. Бул деген мындай ошол чачын майда кылып өрүп, анан кийин ушу такыя кийген. Бул эме баш кийимдин бир түрү да. Андан сырткары мындан да кичинекей кыздар топу кийген. Топу кийип, анан үстүнө үкү таккан. Анан ошол такыянын үстүнөн эле, мисалы үчүн, анан турмушка чыгып бара жатканда баягы чач өрүү деген кыргыздын өзүнүн салты бар да. Баягы майдаланган чачты аркага тарап, анан кийин мына эми кызым, сен бирөө эмес, өзүң жалгыз эмес, экөө болдуң деп туруп, эки өрүм чач менен өргөн. Эмнеси ошол эки өрүм чач демек турмушка чыкты дегенин белгиси. Ал эми күйөөсү өлгөн аялдын чачы бирөө болуп өрүлгөн ал. Бир чач өргөн аялдын демек мунун күйөөсү өлүп калган экен. Сиздин чачыңыз канча? Деген Эмне бирөө өрүлүп турат? Эми азыр шашып ошондой кылса керек, бирок негизи бул кыз турмушка чыга элек кыз, бул кыз майда чач өрүш керек да негизи. Майда чач өрүш. Ошол кыргыздын менталитетине туура келген нерсе. Анан ушундай турбайбы? Турмушка чыккандан кийин анан кийин муну ушундай кылып жоолук салынышкан. Азыр биз ушуну пропагандалап атабыз. Биз жоолукту ушундай эле кылып салууну керек. Анан мисалы үчүн эң жаман неме азыр кара түстөгү жоолуктарды салынып, кара түстөгү немелер менен кыздарды орогону эмнегедир кыргыздын менталитетине, кыргыздын салтына туура келбейт. Кыргыздардын тарыхынын жүрүшү менен менин оюмча ушул байкасак кыргыздардын улуттук кийимдери да улам өзгөргөндөн өзгөрүп отурганда, азыркы учурда деле негизи улуттук кийимдер артисттер кийишет го, байкасак этектер улам өйдөлөнүп кеткен да. Бирок чыныгы ушул кыргыздын улуттук кийимдерин биздин иш чарада Кийиз дүйнө деген коомдук фонддун жетекчиси Айдай Асангулова келип ошол нукура кыргыз кийимдерин көрсөтүп кетти да. Анда ошол жасалма эмес, чыныгы элечектин оролушун көрсөттү. Анан азыркыдай баягы кийгенде баягы кофталардын колу меникиндей болуп чыпчыйып кетпей мындай кең болот экен да. Анан ошо бул жакта апа айтты да, мен апага суроо берейин дегем. Айдай Асангул ошол жактан өзүнүн презентациясында айтты да, негизи кептакыянын өзүн кийип жүргөн бул уят нерсе болгон деп айтты да. Ал майкачан жүргөн сыяктуу болуп, сөзсүз түрдө кептакыя бул элечектин ичинен кийилчү баш кийим болгон депчи. Кептакыя деген нерсени кийип алса майкачан көрүнүп калган кантип болсун? Башын деген жапкан нерсе бул такыя деген сөз, баш кийим деген сөз. Анан аны деген кандай кийет, неме кылат, аны кыздар турмушка чыга элек кыздар кийген. Анын үстүнөн турмушка чыккандан кийин элечекти кийген. Ошон үчүн мондай кылып туруп, анын үстүнөн демек такыячан жүрсө турмушка чыга элек, үстүндө элечеги болсо ал турмушка чыккан. Анан азыркы жаштар деле билип билбей эле бирдемени анан биз мынандай кылып атабыз деп кыргыздын нарк населин салт санасын бурмалап аткандыгы үчүн биздин коомдук бирикме чыктык. Бул жерде чындыгында иш чара
жоолук күнү деп аталган иш чара 1 февралда менин билишиме караганда айрым бир бейөкмөт уюмдар өткөрүштү. Кээ бирлер болсо мына бул жерде айда жайыт атпайбы, биз болсо атайын бир жүрүш кылып, Сумда өзүнчө бир иш чара өткөрдүк деп атат. Ал эми чоң деңгээлде сиздер баштап буга чейин өткөрүп келген катары ушул Умма журналын өткөрдүңүздөр. Анан мен суроо бергим келип атат. Ошол эле айымдарды жетектеген бизде бир нече уюмдар бар, бейөкмөт уюмдар. Ошолор менен эмнеге бардыңыздар биргеликте бир өткөргөн жоксуздар? Биргеликте өткөзгөн жокпуз. Анткени ушул 4 жыл мурун ушул демилгени көтөрүп, мындай жайылтып, анан ушундай форматта, ушул форматты иштеп чыгып баштаганбыз. Анан көбүнчө былтырлары бизге башка коомдук ишмерлер кайрылганда бизге дагы жардам бергиле, уюштурубуз келип аткан дегенде биз дайыма жардам берчүк да. Анан Ошто дагы Бишкекте биринчи жылдары көрүп калып, Ошто дагы биз дагы кылайлычы деп, бизге жардам бергилечи деп, ушул Ошто дагы өткөзүп келе жатабыз да 3 жылдан бери. Ушул жылы мүмкүн ушул популяризациялоо болуп кетти. Анан өткөзсө дагы мейли, бул ойлойм эми ар кимдин көз карашы дагы келип атат. Пикирлер айтылды. Мынтип караганда башка өлкөлөрдөн дагы болду да, биздин коноктор аябай жагып, ушундай иш чара керек экен деп. Анан мисалы башка дин тутушкан айымдар дагы келип катышып кетти. Аларга дагы аябай интересный болду. Ким жоолук салынбаган айымдар специально ошол күнгө келип, биринчи жолу элечи кантип ооруп өткөн, допустим, жоолук кандай түрлөрү бар экен деп, анан ушундай бизде активдүү жоолук салынган айымдар бар экен деп, аларды дагы көрүп, мындай мотивация алышты да бизде ушундай. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторго дагы кошумча суроолор бар, жооп алганга аракет кылалы. Келиңиз Талгат мырза, сизге бир нече суроолор бар, кыска-кыска жооп берүүгө аракет кыласыз, Азыркы кыздардын, анын арасында жоолукчан кыздардын байма-бай соцсеттерге өзлөрүнүн сүрөттөрүн жайгаштыруусу көп кездешет. Ошого уруксатпы дейт. Жок, уруксат эмес. Жоолукчандын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Жоопкерчилиги ошону кадырлап, мисалы ар жерге реклама кыла бербеш керек да. Мисалы азыркы анча-мынча сын пикирлер келгенде, була сулуулук үчүн салынып калды, же өзүн реклама кылыш үчүн салынып калды. Мына ушундай болбош керек. Мисалы азыр жол салынып туруп, косметиканы коюп алып, оздорун боеп, көздөрүн боегондор мисалы пайда болуп атат. Ошол дурус эмес. Келиңиз. Сулуулук үчүн, турмушка чыгуу үчүн салынгандар дейт. Бул ыйманга жатабы дейт. Такыр болбойт деп айта албайбыз, бирок андай кылган жакшы эмес деп айта алам да. Ыйманы бир аз сузураак деп коебузбу? Эми мындай десең андай кабыл алат, мындай десең башкача кабыл алат. Бүгүнкү күндө жоолукчан энени же жеңени деле көрбөйбүз го, аз көрүп калабыз. Мындай иш чаранын коомчулукка салым кошуу дейбизби, же кандайдыр бир деңгээлде үгүттөө дейбизби дейт. Мен ойлойм бул жерде экөө тең бар да. Анткени ар бир адам бир иш чараны жүргүзүп атканда, анын концепциясын жазып атканда, албетте ошону түшүндүрүү, үгүттөө да кетет да. Бирок ар бир адам өзүнүн ылайыгын алат да. Бирок биз азыр коомчулукта карап көрсөк, ошол соцсеттерди карап атсак, ошол эле телерадиону карап атсак, көчөнү деле карап өтүп атсак, кечеки болгон ошол иш чараны деле карасак, ошол жаштар өтө кызыгуу менен буга өтө активдүү катышып атат да. Жоолук салынууга да эмне себептен салынабыз деп. Албетте ошол апабыз айткандай, ошол союздорун көрүп калган эжекелерибиз салынбашы мүмкүн, бирок ошол жоолуктун дагы өзүнүн деңгээли бар да. Мисалы, ал аял катары салынышы мүмкүн, ал мусулман аялы катары салынышы мүмкүн, ал кыргыздын аялы катары салынышы мүмкүн да. То есть ар бир жерде улуттук маселе, дин маселеси, адамдын жарандык маселеси өзүнүн ички дүйнөсүнүн байыганына, деңгээлине ылайык салынат да. Чындыгында мен аябай кубандым. Жоолук ар бир аял затына жарашат, жарашпаган айымдар болбосо керек. Мындай күн бизге өтө керек. Сиздерге чоң рахмат деген экен. Көрүп аткандай, наоборот, жылдан жылга катышуучулар көбөйүп атпайбы? Анан даже башка улуттар деле келип, мындай кызыгуу менен мастер-класстарда катышып, конкурстарда катышып, мындай карап, аябай ушу интересный экен да.
Анан азыр көрүп аткандай мындай чагылдырган маселе ушул медиада дайыма жоолукчан дегенде бир жаман нерселер менен неме кылат да, как ассоциация. Неме радикализация, анан тиги бул Башкалардын ара кийимдерин да, алар мындай эч позитивдүү эмес деп ушинтип ойлойт болуш керек да, анткени это бул дагы влияние да, мындай медиалардын влияние. Ушундай площадкаларда жакшы позитивдүү балдар менен ойношуп, мындай бири-бири менен взаимодействие болгондо башкача дагы ой пикир жаралат экенде. Даже вот биздин кесиптештер, журналисттер келип, оказывается, мындай динде жүргөн адамдар мындай болот турбайбы, ушундай болот турбайбы дегендей да, как бы майрамда мындай кичине ушу. Жамал ажа кошумчалайм дейсизби? Кошпоюнчу соцсет боюнча, анткени мен ойлойм ошол соцсетке айым кыздар, аялдарды өтө активдүү катышыш керек. Анткени бул азыр 21 кылымдын глобалдаштыруунун бирден бир куралы болуп атат. Ошон үчүн кыздарыбыз дагы ошол сүрөттөрүн чыгара, өзлөрүнүн иштерин кылып атканда дагы мен ойлойм муну мындай отчет сыяктуу, дават сыяктуу аялдар дагы лидер боло алат, айымдар да билим ала алышат, айымдар дагы өзүнүн укугун коргой алат. Себеп дегенде биз ошол Кыргызстанда жашап аткандан кийин аялдар болобу, эркектер болобу укуктарыбыз бирдей да. Ошон үчүн айымдар дагы албетте биякта дамбыл айткандай эми сулуулугун көп эле чыгара бербей, бирок кылган иштерин отчет катары эл көрсүн, кандай иштерди кылып атасыңар, кандай нанотехнологияны алдыга жылдырып атасыңар, кандай лидерлик иштерди кылып атасыңар, ошол аймактарда мүмкүн депутаттыкка коюп атасыңар, мүмкүн бир айылдын суусун чечкенге жардам берип атасыңар. Мен ойлойм бул айымдар кылган ошол жакта кылган позитивдүү социалдык жактан кылган иштерин, өзлөрүнүн мындай мамлекетке салым кошуп аткан иштерин, билим алууга тармактан көтөрүп аткан иштерин мен ойлойм муну сот тармакка өтө көп коюш керек. Жоолук күнү майрамдамак түгүл, биздин энелер жоолук коомдук бирикмеси атайын акция уюштурдук. Чындыгында 1 февраль жоолук күнү экенин мен ушул эле жылы уктум. Анан сураштырып көрсөм, бул 14-жылдан бери Америкадагы аял көтөрүп чыккан экен, ошондон бери майрамдалып жүрүптүр. Анан эгер 3-4 канча көп жылдан бери ушул Умма журналы белгилеп жүргөн болсо, анан аялдарды көбүрөөк эле массаны чогултуп неме кылган болсо, бизге да жетет эле деп ойлойм да. Анан чакырса болот беле? Эми чакырса биз атайын энелер жолу ушундай коомдук бирикмеси келип, биздин немеге катышып бериңиздер, сиздердин программада барсыздар, сөз беребиз, келиңиздер деп официалдуу бизди ушинтип чакырган болсо, биз барып программада өзүбүздүн программабызды көрсөтүп, ага элечек энелер менен барып ошол жерге жардамыбызды бермекпиз. Анткени биздин коомдук бирикменин дагы максаты мындай эч кандай энелерди динине, улутуна, көз карашына карата бөлбөйт. Ал эне деген касиетке ээ болгон, бала төрөгөн эненин баардыгын чогултуп атабыз да Кыргызстандагы. Жана айтып кеттиңиз, жакшы иштерди, же болбосо зоо иштерди социалдык сеттерге жайылтып туруш керек деп, же болбосо эл көрсүн үчүн, эл көрсүн деп ошолорго жайылтып туруш керек деп айтып кеттиңиз. Бирок биздин ислам динибизде бул эгер жакшы иш жасасаңар, же болбосо сооптуу иш жасасаңар, эл көрсүн үчүн эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн жасагыла дейт да. Ал риякерчилик деп айтылат. Ага сиздин көз карашыңыз кандай? Сиз туура айтып атасыз. Албетте динде бир колуң бергенин экинчи колуң билбесин деген хадистер көп. Бирок бул жерде бул маселе рияга жатпайт. Анткени биз ошол демократиялык мамлекетте жашап аткандан кийин биз кайсы мамлекетте кайсы дорду жашап атканыбызды билишибиз керек. Анан ар бир коомчулук адам ошол кылган иштерин отчет берип туруш керек коомчулукка. Ал эмне кылып атат? Анткени эгерде биз мамлекеттин ичинен мамлекет түзүп өзүбүздүн ишибизди кыла берсек, эч ким билбейт эмне кылып атканыбызды. Анан бизден кооптоно башташат. Булар эмне иш кылып атышат? Эмнеге жабык булардын иштери деп. Ошол себептен дагы биз мисалы үчүн ошол ишти көргөзүп атканда дагы мен ушуну кылып атам эмес, жөн эле биз ушуга салым кошуп атабыз, биз ушуну алдыга жылдырып атабыз, өзүбүздүн бир стратегиябызды, максатыбызды адамдарга, коомчулукка көргөзүп атабыз. Эгерде биз ошол мисалы өзүмдүн коомумду алганымда, мисалы үчүн ошол 96-97 жылдары
ошол коомчулукка чыгып 300 000 кол топтогондо азыр Кыргызстанда бир дагы айым школдорго, институттарга жолук салынып бармак эмес. Же болбосо азыркы учурдагы бир дагы айым паспортко жолук менен түшмөк эмес. Жашоодо ушундай нерселер болот. Кээде ошону көргөзүп, кээде ошону мыйзамга такап ошон ишти алдыга алып жүргөнгө бул фарз да болуп калышы мүмкүн. Жолук күнү ушундай бир атайын бир белгиленген күн бар экенин буга чейин билгенсизби? Кандай өткөрдүңүз? Мен чындыгында билген эмесмин буну. Бул Сонбай эжекем айтып кеткендей, эме мен деле кече 1 февраль күнү ошо соц тармактардан угуп калдым. Сүрөткө жолукчан кыздар түшүп, бүгүн жолук майрамы деп бири-бирине куттуктоолор жөнөтүп аттыр. Негизи мен ойлойм, быйыл билдим. Жакшы, ушул Жолукту боюнча кайсыл учурларда салдыңыз? Негизи биз баягы Кыргызда жакшы айтып кетишти. Чындыгында мына Совет доорунан бул эметип калды. Аялдар көп жолук такпай эметип жүрүп калбадыкпы азырчы. Ошол эми жолукчан аялды көргөндө мен деле бул кызым айткандай энени бир аялдык касиетти көрөм. Негизи жолук ороп жүргөндөн мен деле негизи орогум келет. Баягы биз ойлойбуз да, кыргыздар негизи качан намаз окуйсуң десе, качан убакыт келгенде окуйм, же болбосо карыганда же өзүнүн убагы келгенде салынам деп коет го. Ошондой жооп мен деле ошонун бири болуп жооп берип коюшум мүмкүн. Бирок негизи жолукчан аял кыздар айткандай ыйбалдуу, мындай ыйбалуу көрүнөт, касиеттүү көрүнүшү мүмкүн. Жолуктун дагы ар бир орду чоң кыргыздачы негизи. Жолукчан десе мурдакы кезде жогорудагы Айдай айткандай ак жолукчан апаларды элестете турган болсок, бүгүнкү күндө жолукчан десе намаз окуган айымдарды элестетебиз. Бирок чындыгында жолук баардык айымдар үчүн деп айтабыз го, баардык айымдар үчүн. Ошол эле учурда мисалы жолукчан дегенде бир гана ушундай намаз окуган айымдарды элестетип, ошол эле учурда алардын күнгөй тескейин айтып келишет. Андыктан жалпы мейли күнгөй дагы тескей дагы айтылыш керек ушундай жерден. Андыктан талаштан тактык жаралат, кээ бири оңолот ушул нерсе менен. Ошондон улам деги эле көрүүчүлөрдү эске алып, жалпы жашы болобу, улуусу болобу айымдарга ушул жоолуктун жоопкерчилиги, аны колдонуунун эрежелери, деги эле ушул жоолукчан деген ким, мына ошого татыктуу болуш үчүн эмне кандай сыпатка ээ болуш керек, ошолорду эскертүү иретинде көрсөтүн жыйынтыктаңыздар. Негизи жолук салынып жүрүү аял кишинин эң биринчи ден соолугуна пайда да. Багы биздин элдин арасында аябай диагнозу табылбаган оорулар көп болуп атпайбы? Мына ошол оорулардан сактаган бир улуу касиети бар жолуктун. Анан ал жолукту кандай оройт, хиджаб кийип алабы, же бир жөн эле ороп алабы, кээби анда эмес, бирок башты жабык жүргөндө кептинчи. Кептин баары ошол баштын жабык жүргөндө, чачтын нары жыйылып жүргөнүндө да кептин баары ошондо болуп атат. Анан аны кандай салыныш керек, кандай кийиш керек, ал башка тема, башка сөз. Аны бара-бара мындай да, биз өзүбүздүн нугубузга баягы Советтер Союзунда кыргыз эли менталитетинен ооп, өзүнүн нугунан чыгып кеткен. Ошол нукту эми таба албай, ар кайсыны сүзгүлөп атабыз да. Анан кийин азыр келип алып же мындай кыргызча кийинип жүргүлө, элечек менен башкача деп бирөө айта албайт, же жалаң хиджабка өтүп кеткиле деп да айта албайт. Анткени ошонун кайсынысы турмушка ылайыктуу экенин мезгилдер өтүү менен, мындай бир турмуштук бир тажрыйбалардан өтүү менен билинет, ал өзүнүн калыбына келет. Аялдарга кайрылып айтарыбыз, эч качан айрыкча жанагындай ооруканаларга барган жерде, өлүп койгон жерлерде, андан сырткары бир көгүмдө, караңгыда калганда аял киши жылаң баш калбаш керек экен да. Ошол жылаң баш калган жерлерде мындай бир жаман нерселер адамдын организмине жуккан сыяктуу болуп, ошол баягы оорулар, диагнозу коюлбаган оорулар ошодон пайда болуп атат. Урматтуу, айрыкча төрөгөн аялдар башынан баш кийимин түшүрбөш керек. Дагы бир кыстырма кыла турганым, биздин кыргыз аялдарынын кара жоолук салынбаганы. Кара жоолук бизде аза күтүүдө салынгандыгы да, ошолорду туура багыттары менен салынсак биз жоолукту жакшы болот. Бул жоолук маселеси билинбей, баягы жоолук деген менен чоң көйгөй.
жоолук маселесичи чоң философиясы бар мунун. Ошон үчүн мен кыз келиндерге кайрыламын, татынакай жарашыктуу кылып жоолугуңуздарды салым жүрүңүздөр депчи. Эми албетте бул кара кийүү бул сүннөт, бирок ар бир доордо, ар бир мамлекетте, ар бир өзүнүн тарыхына ылайык айымдар жоолук салынышы керек. Эми жоолукту кандай салынат, ал дагы ар бир айым өзү чечет, өзүнүн динине, өзүнүн жашоосуна, улутуна дегендей. Мен ошол айымдарга кааларым дайыма иманда болуп, ошол фарзыңарды аткарып, эң негизгиси ошол Кудайдан коркуп, мыйзамдан коркуп, түз жолдо жашасак деген. Жоолук салынуу бул аябай чоң жоопкерчиликте. Анткени ушул жоолукка дагы сенин жүрүш турушуң, сен аткарып аткан иштериң татыктуу болуш керек да. Анан ошондуктан ушул жоолукту кийип аткандан кийин мындай чоң деңгээлде өзүбүздү жакшы тараптан көрсөтүш керек да. Негизи ушу Фатима Абдалованын жакшы чыгармасы бар го. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жоолугунан тааныгам депчи. Жоолук бул эң ушундай бир бийик нерсе. Андыктан жоолук бул бөлүүчү эмес, бириктирүүчү, апа акебиз айткандай бир касиеттүү зат болушу керек. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыңызда.